талаада курал танка менен эле эмес, илим техника менен күчтүү болуш керек. Силер мыкты окусаңар, ошондо жанагыдай жалдырабайбыз, мыкты адис болосуңар. Ар бириң бир мамлекетти бага турган, коргой турган, кайтара турган адам болсун. Кайсы элдин уул кызы адептүү болсо, илим билимдүү болсо, өнөрлүү болсо, күчтүү болсо, башка мамлекет кол салышка даай албайт, айбыгат. Аны мен коммунизмде бул эжекеңер окуган мектепке чакырганда, бир 20 бала бар, хулиган тынбай тентектенет дегенде мен бир лекция өтүп бердим. Айыл болуп мушташат экен, ошондой айттым. Балдар, кыргыз бири-бириң менен уруу айыл көчө болуп мушташпа. Күчүңдү башка жака сакта. Илимиңди сакта. Ошондо бир мисалды айттым эле. Эгер силер чыныгы күчтүү балдар болсоңор, жигиттер болсоңор, эч ким даай албайт. Аны бирөөдү уруп күчтүү көрсөтүш керек эмес. Деп, внимание. Терең китептен мисал айтам. Сырттан деген ит болот. Сырлан дейт. Тарлан дейт. Ал ит төө жайлоодо, кайсы жайлоодо болбосун, ошол ит эгер бир үрүп койсо, 3 тоо нары карышкыр жолобойт экен. Кыргыздын сырттандары болбулат. Тоо нары карышкыр жолоп келбейт экен. Шуну мен айткам сенин мектебиң. Балдарыңарга айткам. Ол алышып, күрөшүп, атышыштын кереги жок. Сырттан уул кыздары, сырлан уул кыздары болса эгер дай албайт. Мен мына силерди чакырам.